Кыргызстан үчүн тышкы карызды алмаштыруу боюнча эл аралык демилгелерди өнүктүрүү долбоорлоруна катышуу маанилүү жана зарыл. Маселен, республика бул жагынан Ооганстанга жардам берүүгө даяр. Эске салсак, май айынын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус маалында жана андан кийин каржылоону өнүктүрүү деп аталган видео байланыш аркылуу уюштурулган эл аралык форумга катышкан. Анда мамлекет башчы тышкы карызды чечүүнүн 3 баскычтан турган жолун сунуштаган. Буга байланыштуу экономика министрлигинде Кыргызстандын тоолуу аймактарын өнүктүрүү деген аталышта долбоордун бет ачары өттү. Жыйындын катышуучулары тышкы карызды реструктуризациялоо боюнча эл аралык долбоорлорго өзгөчө маани беришти. Наш международный университет Биздин эл аралык университет көп жылдан бери тышкы карызды туруктуу өнүктүрүүгө алмаштыруу, анын ичинде Ооганстанга жардам көрсөтүү үчүн ар кандай багытта долбоорлор менен алектенип келет. Жыйында биз бул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча маалымат бердик. Мы сегодня эту тему обсудили и Бүгүн бул маселени талкуулап, 12-15 жыл мурда тоолуу өлкөлөрдүн союзун түзүү боюнча демилгелерди кайра жандандыруу зарылчылыгы бар деген пикирге келип отурабыз.